Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кызганычтан улам күйөөсүнүн ойношун кармап алып, чачын кырып, башына зеленка төгүп салды. Ырыс Жомартованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 3-мартта өтөт. Испанияда фермаларга жашыруун кирип, жылдар бою мал зордуктаган адам кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Фермерлер 2022 жылдан бери мал жандыктарынын жыныстык органдарынан жаракат таба баштаган. Алгач бул бир нече чарбада гана байкалган. Бирок убакыт өткөн сайын окуялар көбөйгөн. Белгисиз адам түн ичинде фермаларга кирип, койлорду, эшектерди, понилерди жана эчкилерди зордуктап жүргөн. Бир жаныбар катуу кыйноодон улам өлүп калган. Жакында гана шектүү кармалып, ага каршы кылмыш иши козголгон. Бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес, учурда тергөө иши уланууда. Сосновка постунда унааларга чектөө киргизилди. Жайыл районундагы Бишкек-Ошона жолунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө бүгүн 3-мартта саат 6:10 тартып убактылуу чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, мындай чечим кар жаап, жол тайгак болгондугуна байланыштуу, кырсыктардын алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө, жол тыгындарын болтурбоо максатында кабыл алынды. Кошумча маалымат берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ырыс Жомартованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 3-мартта өтөт. Бул тууралуу ырчы Салима Балтаева социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ага ылайык актрисаны акыркы сапарга узатуу зыйнаты саат 10:00 Асанбай Кичи районундагы Токумбаев көчөсү 9-4 дарегинде өтөт. Белгилей кетсек, 1-мартта Жомартова 60 жаш курагында дүйнө салганы кабарланган. Бул машина негизи ключу жок эле жүрөт. Мына кнопканы басабыз. Мына кетти. Мага ушунусу жакшы экен. Ключ көтөрүп бар болбой. Ал эми монтип өчүрөрдө болсо, мындай кылып туруп эле. Муну басып койсо эле өчөт. Ушундай машина көрдүңөр беле? Кызганычтан улам күйөөсүнүн ойношун кармап алып, чачын кырып, башына зеленка төгүп салды. Уралда бир аял күйөөсүнүн жаш ойношун кармап, өч алуу максатында катуу жазалады. Ал студент кызды уурдап, чачын толугу менен кырып, башына зеленка коюп, андан да өтүп курдогон. Бул окуя аял күйөөсүнүн үйүнө жаш кызды алып келип, ага көп убакыт бөлүп, мамиле түзүп жатканын билип калгандан кийин болгон. Кызганычка чыдабаган аялы өч алуу үчүн ушундай кадамга барган. Окуя социалдык тармактарда чоң талкуу жаратты. Көпчүлүк мындай аракеттерди аша чапкан кызганычтын кесепети деп сындап чыгышты. Жабыркаган студент кыз азырынча окуя боюнча комментарий бере элек.